Жогорку кеңештин депутаттары жана президент отурган имараттын сыртында тосулган темир тосмолорду демонтаждоо иштери бүгүн саат 10-до башталды. Анда тазалык кызматында иштегендер атайын газдык аппарат менен мынтип темирлерди кыркып алышууда. Садыр Нуркожоевич Жогорку кеңештин жаңы шайланган төрагасына сунуш бериптир. Төрага көчөгүнү мага кат жазды. Урматтуу кала башчы, моореки мени курчап турган дубалды алып коюңуз деп. Мен алып атам. Жер меники, мэрияныкы. Могу дубал турган жер. Ал эми здание Жогорку кеңештик. Мен билгенден мындан ары президент бул жерге отурбайт, бул жер только Жогорку кеңеш болот. Ошондуктан мен бул жерди азыр алам. Алып туруп, анан жашылдандыруу иштерин проекттеп, акча таап, каражаттарын чечип туруп, анан баштаймын. Жогорку кеңештин темир тосмолорун алып салуу демилгеси маал-маалы менен көтөрүлүп келген. 2015-жылыда айрым эл өкүлдөрү сунушташкан. Бирок коопсуздук маселесинен улам тосмо калтыруу керектиги айтылып, алынбай калган. Бирок кечээ жакын деле жаңы шайланган төрага Талант Мамытов аны алып салууну сунуштаган. 2 жолу толкундоо болду. Бул забор бир да проблеманы чечкен жок. Тоскон сайын, ушул тоскоолуктар болгон сайын албетте элдин нааразычылыгы көбөйдү. Мен ойлойм, маселе башкада, тосмоодо эмес, же коргонууда эмес, маселе ушу элге жакын болууда. Максималдуу түрдө элге жакын болуп, элдин үнүн угуп, элге ошол парламент менен элдин ортосунда, өкмөттүн ортосунда диалог болуп, ачык болгондон улам бул толкундоолор токтойт. Ошондо нааразычылык болбойт деген ойдобуз. Тосмону демонтаж кылуу үчүн тазалыктын 4 бригадасынан 30дай кызматкери тартылган. Алар алган тосмолор Ысык көл мейманканасынын аймагында сакталат экен. Ал арада аларды аукциондон сатууну сунуштагандар да бар. Бирок азырынча мэрия өкүлдөрү бир чечимге келише элек. Мен азыр акча жөнүндө айта албайм, комментарий бере албайм. Анткени бүгүн биринчи күн иштеп атабыз. Бүгүн кечкери иштеп, анан примерно затраты канча болот экен, на все это санап чыгабыз. Биз мындайды жазап да көргөн эмес, кеч ушул поручение болду. Ошон үчүн бүгүн келдик. Ак Ойдун имараттын сыртында тосулган темир тосмолордун жалпы узундугу 1,5 чакырымга жакын. Демонтаждоо учурунда жалгыз гана мына ушул бурч алынбайт. Анткени мында 2010-жылы 7-апрелдеги окуяларда каза болгон эр заматтардын аттары жазылган такталар кийинген. Бул эстелик үчүн калыш керек. Ошондой эле темир тосмолордо атылган октордун издери калган. Ак Ойдун сыртында курчулган темир тосмолор бүгүн эртең алынып бүтөт. Андан кийин фундаменти түбүнөн алынат экен. Андан соң гана көртөндүрүү иштери башталмакчы. Тазалык кызматкерлеринин айтымында бул жерде көртөндүрүү үчүн атайын архитекторлор менен дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Бул жерге таман таш жаткырылабы атайын комиссиянын жыйынтыгынан кийин гана билинет. Ал эми Панфилов көчөсүн узартуу иштери дагы жүрөөрүн Бишкек шаардык мэри билдирди. Ал Панфилов көчөсү Чүйдөн Фрунзе көчөсүнө чейинки аралыгы дагы ачылат деген пландарын айтты. Белгилей кетсек, Панфилов көчөсүнүн бул бөлүгү убагында Ак Ойду темир тосмо менен курчап жатканда буулуп калган. Мындан улам Фрунзе көчөсүнө түз өтүүгө мүмкүн эмес. Мындай шит менен эчтеке тозалышкан жок. Таза бош болсо дагы Кудай сактасын, митингдер болуп кетсе дагы эле өрттөнүп таланып кетет деп ойлойм. Ал баары элдин акчасынан, мамлекеттин бюджетинен кетип атат да. Наоборот, будан да бекемирээк кылыш керек болчу го дейм. Нервин ойноп атат да, бул эң ушуну көрүп туруп койгу өтөр күчөп кетип атат. Эгер забор жок болсо эл кечээ тынчыраак өтмөк. Маалыматтар боюнча Ак Ойдун сыртына темир тосмо 1997-жылы март айында жол билеттерин жокко чыгарганына каршы чыккан студенттердин нааразычылык акциясынан кийин жарым жылга жетпей орнотулган экен. Ошол учурда президент Аскар Акаев, Апаз Жумагулов премьер-министр болуп турган. Анда митингге чыккандардын бири журналист Гүлмира Уметалиева болгон. Айтымында студенттердин арызын угууга эч ким чыкпай койгондо митингге чыккан жаштар Ак Ойдун эшиктерин каккылап киришкен. Ошондон кийин гана студенттерди Ак Ойдо отурган жетекчилер кабыл алышып, алардын талабын аткарышкан экен. Бул окуядан көп өтпөй Ак Ой темир тосмолор менен курчоого алынган дешет. Курчоодо калганда мен бир окуяны ошол Жумагуловго киргенде биз сыртта мисалы үчүн Жумагулов чыксын, премьер-министр чыксын деп көп студенттер талап кылып аттык да, биз ичине киргенде биз ошондо адамдардын сүрүү, митингдин сүрүүн мен ошондо ичинде билдим да. Анткени ичинде отурсам Жумагулов менен жолугушуу болуп атат, биз сүйлөшүп атабыз, бирок деген сүйлөшүүлөрдө ушунчалык
студенттердин гүү деген ду дегени, анан баардык туш тарабы төрт тараптан жанагы эшиктердин кагылышы аябай эле мындай сүрдүү угулат экен да. Биз ичинде кайра болуп калганда мындай сүр берди да. Мындан сырткары Аскар Акаев учурунда жер берүүнү талап кылып чыккан жаштардын да Ак үйдүн ичине кирип кетүүсү тосмонун эртерээк орнотулуусуна негиз болгон деген кептер бар. Аны орнотууга өзгөчө кырдаалдар министрлигиндеги чукул кырдаалдарга деп бөлүнгөн фондундагы каражат жумшалган экен. Андан бери Ак үйдү курчап турган тосмо 3 элдик толкундоолорго күбө болуп, үчөөндө тең талкаланды. Рахат Жаныбекова, Сардар Ашырбаев, НТС.